Assalamu алейкум, урматтуу биздин Мустуу YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн биз туугандар 22 сентябрь 2020 жыл Медет Саяпкердин жылкыларын сиздерге тартуулоо үчүн келдик туугандар. Адаттагыдай эле биринчи Саяпкер менен Медет таксы менен саламдашалы. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Иштериңиз жакшы беле? Ден соолугуңуз? Жакшы, рахмат. Үйдөгүлөр тынчпы? Тынч, Аллага шүгүр. Бүгүнкү чыгарылыш боюнча бир айта кетсеңиз, канча ат чыгат, ошол боюнча баштайлы дагандан кийин катары менен кетип көргөзөр эле таксыр. Азыр өзү жаңы аттардан, жаңы тай кунан аттардан 4-төн чыгарабыз. Өспүрүмдөр арасында бар, а? Бар, мына окшогон палтарашкалар бар. Анан өткөнгүдөн мурунку 12-сине чыкты го. Ошодон алабыз деп бааны бичип коюп, келбей калгандар бар да. Ошолорду азмаз көргөзөбүз. Көргөзүп кетебиз. Деп көп алам деп кызыккан, бирөөлөр алдым деп койгон эле, сатылды деп койгом да. Алар может шарты туура келбеди, может не болду, жаман ой, жакшы эле күмөн кылайлы. Ооба. Ошондой нерселер болуп калгандыр. Ошол нерсени ошол моментинде айтайын, а. Ошондо бүгүн 8 атты сизге тартып көргөзөбүз, а? 8 атты. 8 атты. Анда туугандар, номерлер менен кете берсек, мына биринчи номердеги ушул темир көк түстөгү бул атты, бул жылкыны мүнөздөмөсүн сурайлы туугандар, канча жашта экен, баасы канча болду, ошол боюнча билели. Таксы бул боюнча айта кетсеңиз. Бул боюнча бул палтарашка. 1,5 жаштагы. 1,5 жаш дейм. Темир көк экен, а? Бул өзү Россиядан келген жылкы. Россиядан келген жылкы. Пародасы боюнча маалыматтар бар толук. Толук айта албайбыз. Сынына карап көрө берсин. Сынына карап, а? Россиядан келди. Мынакей туугандар, палтарашка тай экен. Россиядан келген. Азыр бул тайды бир сыйра мындай өзүңүздөргө толук түзүлүшүн тартып көргөзүп берейин. Жаккандар болсо туугандар, баасы бүгүнкү баалар жөндүү гана баалар коюлат. Ылайыктуу, өзүнө жараша. Азыр бааны канча деп атасыз буну? Бунун баасын 125 койдук. 125 миң сом, а? Кеми бар, чилип беребиз бир аз. Мынакей туугандар, 125 миң сом кеми бар деп бул 1,5 жаштагы тай коюлуп атат. Тай жоош беке? Мына жоош. Жоош, а? Тишин көрөлүчү. Тишин дагы көрөлү. Мынакей туугандар, тишин көрүңүздөр. Бак бойдон. Кулун тиш бойдон. Кулун тиш бойдон экен, а? Бою канча чыгып калат? Бою 1,50дөн эдерээк чыгып калабы? 1,50дөн, 1,50 примерно экен. Кеми 1,50 да. Кеми 1,50 туугандар, көрүңүздөр. Бул тайды биринчи номерге койдук. Андыктан туугандар 120 миң сом деп бааланды. 120 миң сом бул. 125, а? Кечиресиздер, 125 миң сом. Доллар менен эсептегенде 1600 доллар болуп калат экен, а? 1600 доллар кеми болот туугандар. Анда кийинки аттарга өтөлү, кийинки аттарды тарталы. Мынакей буту колун сиздерге бир көргөзөйүн дагы. Кийинки жылкыларга биз өтө берсек. Биз менен чогуу болуп туруңуздар туугандар, анда кеттик. Мынакей туугандар, темир көктөн кийин кийинки экинчи номердеги өтө берсек. Бул дагы жаш өспүрүм экен туугандар. Өзүңүздөр көрүп тургандай, азыр Медет акеден бул тай боюнча маалымат алалы. Жаккандар болсо номер алдыда турат, ошол номер аркылуу чаласыздар. Ака буну айтып берсеңиз, мүнөздөмөсүн беле кетсеңиз. Бул жайлоого барып келди. Жайлоого барып келди. Бул өзү негизде бул тай мезгилинде келген эле. Сизге келген? Ооба, тай мезгилинде келген эле. Азыр жашы канча болуп калды? Азыр бул кунан. 2 жашка толуп да? Анан жайлоодо жүрдү. Чөтө эти менен кеткен эле. Мына ойноп кетти го. Биринчи чыккан мынакей темир көк көрүңүздөр. Чө! Азыр айта бериңиз. Анан не болду? Жайлоого жөнөттүк. Сemiz кеткен эле. Сөзө эти суюлуп келди да, бирок бул кара суудагы, кара сууну жакшы аттын баласы деп Карабайыр. Карабайыр, а? Таза кандуу. Таза Карабайыр. Мынакей туугандар, экөөнүн боюн теңешиңиздер. Бул чоңураак экен, аркадан караганда. Кыйла чоң экен. Анан өзү мүчөсү көрүп атасыңар.
арық болушунча мүчөлөп кыркотумчу. Кочкортумчук экен караңыздар туугандар. Алыстан аттын турган турпатын силерге көргөзүп берейин. Кара байыр кунан экен, 2 жашка толгон. Бул жайлоодон келген. Аз-маз арык экен да таксыр, а? Ортодон ылдыйраак. Ортодон ылдый. Алиги эми эмне болуп калган дем. Ойноп калып калып, ошо ит таштай бериптир. Бажем нелерди буруп алып, бел таштайлардычы. Бирок Аталары күчтүү бул аттын, а? Ата теги жакшы деген жерден алган элем. Ошо эми сатышка туура келди, саттылар мынчы. Өзү атты мына ата тегине карайбы негизи алганда караш керекпи? Ата тегине караш керек, анан өзүнүн мүчөсүн да караш керек да. Мүчөсүн да караш керек. Мисалы мына кара, мүчөлөрүн жаныбар. Мисалы үчүн мындай неме болуп калышы мүмкүн да. Орто эле аттан күчтүү ат чыгышы мүмкүнбү? Ооба, эгерде канына болгон болсо күчтүү чыгып калат. Канында, одан дагы чоңдорунан ба? Баары чыгып калат. Бунун баасын канча деп атасыз таксыр? Бунун баасын 120 миң кеми бар деп. 120 миң сом кеми бар. Тишин көрөлчү. Жайлоодон келген аз болуп тур да. Эми сүрө баштады. Ана көрдүңбү? Мына эки тишин эми сүрө баштайт да уже. 2 жаштан өттү да 2,5 жаш болду да. Жазга 3 жашта. Жазга кышты экен да ошондо? Жазга кышты болот. Мынакей достор көрүңүздөр. Кара кашка. Аркасында 2 буту ушундай ак. Өткөндө не кылдык го? Абакан деп. Абаканга окшошуп кетет экен, а? Ошого чаадык го. Ошонун эле мүчөсү. Ошонун эле өзү, ол бирок кичине мындай. Семизирак эле, а? Эттирак эле. Эттүүрак. Ошондой эле болсо, ошондой десе да болот. Ал каяка кетти? Абакан. Нокка жакта Араван, а? Араван. Ошол жакта. Араван жака кетти. Канчага кетти? 117. 117 кетти. Мынакей туугандар. 120 миң сом деп коюлду бул. Ошондо кеми бар $1,5 миң. Доллар менен да айтып өтөйүн. Бизди алыстан башка мамлекеттен көрүп жаткан биздин көрүүчүлөр ошо доллар менен айта кетиңиз деп WhatsAppка жаза кетишет. Таза кара байыр, комментарийге жазгандар бар достор. Андыктан Медет Сайыпкердин номерин мен бул видеонун алдына толуп башынан баштап аягына чейин коюп өтөм. Ошол номерлер аркылуу чалып сүйлөшүп өзүңүздөргө жакканын тандап алсаңыздар болот туугандар. Анда кийинки аттарга өтөлү. Кеттик. Мынакей достор, 3-чү номердеги атты силерге тартып көргөзөйүн. Бул ат боюнча азыр комментарий алып берейин туугандар. Бул жоон жолпу жаш ат экен туугандар, көрүңүздөр. Ака, бунун жашы кандай? Жашы кунан. Кунандан мындай чоң көрүнөт экен бирок, а? Бою бийик. Чоң. Атасы Карабайыр, энеси Владимирский. Энеси Владимирский жылкыдан ба? Мынакей достор көрүңүздөр, сыны келишкен. Бул кунан экен да, 2 жаштагы. Арканкы 2 буту ак, алдыңкы оң буту туугандар. Кашкасы да бар экен, а? Энеси Владимир, атасы Карабайыр жылкыдан тараган бул. Туруп ака. Мынакей буттарын көрүңүздөр. Тишин көргөзүп коңучу. Главный. Мынакей тишин дагы силер. Эми сүрө баштады. Туруп. Чогуу көрүп коелу тиштерин. Болду. Бою канча чыгат? 1.55 1.55, а? 1.55 биги. Атасы Карабайыр. Чоң эле, чоң эле, а? Чоңдугун карасаңар, аркасы жоон экен, энесин тарткан окшойт. Эми ким билет эми. Бунун баасын 150 миң кеми бар деп койдук. 150 миң сом кеми бар. Азыр бул ат минги болуп үйрөтүп туугандар. Чапканда дагы өзүн алып жүрүшүн сизге тартып көргөзөйүн. Тез экен, а? Аябай жеңил. Жеңил, тез. Башта аябай элпек. Башы жумшак экен өзү. Элпек. Бери чагымчы дагы. Мынакей туугандар көрүңүздөр. Атты силерге. Мынакей туугандар. Такасы барбы жокпу? Жок. Такасы жок. Такасы. Мынакей достор. Чабып көргөзүп атабыз. Көптөр айтып калышат ушундай аттарды чабып көргөзгүлө. Эми мындай кичине чапса аттын эмесине зыян тийбейт, аз-маз чапса. Аз-маз чапса эчтеке болбойт. Эчтеке болбойт. Бирок мынаны алган адам башына карагыла, башына жараша жылкы чоңоет да. Башына бунун башы чоң да. Карта кочкортумчук чоң баш болуп атпайбы? Азыр туугандар, бул аттын жанынан келгенде силерге бир айландырып тартып көргөзүп берейин. Бою 1.50 дедиңиз, а? 1.55. 55. Токтоп туруңуз. Мынакей. Аттын башынын чоңдугун
bir sıra mani verip karap ketsеңиздер болот. Ылдыраак эле эмнесин айтайлычы силерге жанына келгенде көрүшүп эмне болушун деген боюнча. Мынакей туугандар. Азыр үстүн тартайын. Аттын үстү. Такасы жок экен, а? Такасы өлдү. Мынакей такасы жок. Така тур эле экен туугандар. Басы 150 миң сом. Кеми бар? Кеми бар, а? Разылыгын аракет кылабыз. Мынакей туугандар, 150 миң сом кеми бар. Андыктан 3-чү номердеги атты силерге тарттык, көргөздүк. Бул жака бассаңчы аке. Бир аттын басыгындагы чогуу көрүп коелу. Ат кандай басат, биздин каналдын саяпкерлери. Атты сынаңыздар. Бүгүнкү коюлуп аткан баалар кандай болду, аны дагы комментарийге жазыңыздар. Өзүңүздүн көз карашыңыз бүгүнкү болгон бааларга. Атчы бар. Анда туугандар, кийинки 4-чү атка өтсөк, булардын баалары айтылды. 150 миң сом доллар менен 1900 доллар болуп калат экен, а? 1900 доллар. Доллар менен дагы айтып өттүк. Анда кеттик кийинки атка өтөлү. Мынакей достор, 4-чү номердеги бул ат боюнча бир маалымат алалы. Бул аттын азыр мүнөздөмөсүн сурайлы. Ака, бул ат жашы кандай? Бул жашы 5 асы. Кайманаты бар бул аттын? Кайманаты бар, дракон деп. Дракон деп койгонсуз. Эмне үчүн дракон? Ат ошол устойт ат, улагы тамай ат. Улагы тамай. Эгерде ким алса дагы, эгер улакка жарабай калса, кайрап келип берсе болот. Жакшы суутуп минип туруп. Улакка жарабаса алып кеп берсе болот, а? Ооба. Бул өзгөнүн эле аты экен да ошондо, а? Өзгөнүн аты. Сиз өзүңүз мындай билип жүргөн эле ат. Ооба. Дагы эмнелери бар? Кандай өнөрлөрү бар? Улагы күчтүү, анан шалыга даже иштетип мала салып жүргөн ат. Мала салганбы? Дажечи. Бою канча чыгат? Бою менен 1.60 деп коеюнчу. 1.60тан бийигирээк го бул ат. Эми алиги кыска эле айтайлы, келгенде минип көрүп, жактырып көрүшсүн, аны бийиктигин уже сезсин деген. Мынакей туугандар, атты көрүңүздөр. Боюңуз канча, андай мындай дегенен болот экен да, кээ бир нелергечи. Аттын турушун караңыздар, дракондой болуп, кулагын тиктейчип. Азыр бул аттын пародасы эмне ака? Бул пародасы бул. Данчак. Данчакпы? Данчак. Данчак жылкысы экен. Ушу светке аралашып койгон, мына нелери паткада айшы мүчөсү, жүрөгү. Жүрөгү топ. Жалдын суюктугу. Жалдын суюктугуна маани бериңиз. Неси? Формасы, а? Формасы. Бардыгы данчак, свет ушуна болуп калган. Мына П деп несинен келген да. Ол жакта эле табро басылган экен да. Табро басылган. Бул данчак өзүчү. Анан топко кириши, чыгышы, чуркашы баарына сөз жок. Жооп да. Жооп, а? Эгерде кимге алып туруп улакка кирбей калган болсо, ооба, улакка кирбей деген кепилдикти берип атасыз, а? Ооба, алып келип берет. Кайра. Мынакей туугандар, атты көрүңүздөр. Аттын сыны жаккан болсо, баасын канча деп атасыз? Баасынбы? Баасын 250 миңге койдук, кеми бар деп. 250 миң сом кеми бар, а? Мынакей достор, кеми жакшы кылып кемитип берсеңиз керек. Ат өнөрлүү ат. Өнөрлүү, а? Минген адам оройт да, үстүнө минген адам оройт. Аттын токтугу, үстү токтугу. Азыр суутулуп баштадыбы же азыр жемде туруп багуудабы? Азыр миниш керек, ат минип суутуш керек. Минип туруш керек, а? Анчалык эле семиз нык эти жок. Нык эти жок. Ат турган, просто туруп калган да. Мынакей туугандар, көрүңүздөр, атка баа берип, бул универсал ат экен туугандар. Улагына гарантия экен. Шалыда иштеп жүргөн, анча-мынча шалыга дагы чыккан ат экен туугандар. Неге акурга кармоого жоош жылкы жаныбар. Мындай терс өнөрлөрү жокпу? Жок, андай өнөрлөрү бар. Андай өнөрү жок, а? Жок. Буту колу таза. Алхамдулилла, таза. Такага турушу жакшы. Ооба, така 4 бүтүн турду. Такасы аз-маз эскирип калыптыр, а? Ооба, жаңылап коюш керек. Мынакей достор. Буту колун сизге тартып көргөзөйүн. Аттын буту колун жанынан тартайын туугандар. Атты мына алыстан дагы тартып көргөзөйүн. Турган турпатын аттын жооштугу жоош деп медеде көзү айтып кетип атат. 250 миң сом дедиңиз, а? 250 миң сом бул ошондо 3000 доллардын тегерегинде болуп калат экен да. 3000 доллардан өтүп калат. 3100 доллар, а? Жок, 220 доллар болсо 400 доллар болуп калат. 3400, а? Мынакей туугандар, көрүңүздөр. Атка баа берип, аттын сынын азыр мынакей алысыраактан тартып, атты бир чабып көрсөк да болобу? Ат туруп калган да. Мындай бир коюп көрөлү ака, бир. Бир? А? Көп эмес, кичине бир 30 метр кое берсин. 30 метр коелу. Ат күлү бар. Күлүк экен, а? Ат туруп калган ат.
Мына кетіп 4-ші номердегі ат шықты. Кейінгі аттарды азыр сіздерге қородон тартып байланып тұрған жерінен көргіземіз. Біз менен чоң болып аттарға сын беріп, аттардың бағасына мани беріп туғандар. Өзіңіздің көз қарашыңыз қандай, ошоға дағы жазып кетсеңіздер болады туғандар. Анда кейінгі аттарға біз өте өрелі кеттік туғандар. Мынаке достар, 5-ші номердегі бұл атты тартып көргөзөлү туғандар. Атты көріңіздер. Бұл мұрынқы шыққан аттар екен. Мұрынқы шыққан ле. Анан базар ушундай экен, баргандай пейли бар экен. Басын пычылыгы пычкан эле. Бұл ким пышты эле буну? Каяктар? Айтпай эле кой. Айтпай эле койсуз ба? Тебейле коюп. Бирок бири-бирибизден туура эмес нерсе болуп кетпесин деп. Канчага бышылды эле? Бышылганыбы? Бышылганын айтың. Бышылганы 165ке бышылды эле. 165ке, а? Өзү канча деп койдуңуз эле? 200 деп койгон. 200 деп койгонсуз. Мына кетип калганда. Акчасы мош. Бир акчасы ийе калгандыр, мош не болуп калгандыр. Ушул бир тартып кылып койдум, көбүнө сатылды деп койгом да бунучу. Көбүнө сатылды деп койгонсуз дейм, а? Не болуп койгом деп алардын сөзүнө ишенипчи. Бул жашы кандай эле? Бул кунан. Кунан 2 жаш чоң эле да, карасаңыздар туганда. Азыр деле ошол баада турабы? Мына кетип калгандар, 200 миң сом кеми бар, 165 миң сомго бышылган экен тугандар. Мына кеп кунан. Породасы эмне эле? Бул Польша менен Россия аргындашып. Польша менен Россия. Мына ке көрүңүздөр достор. Кейинки аттарга өтөлү, кейинки аттарды тарталы. Бул дагы чыккан экен, а? 1-ші номерде 6-ші номерге коелу буну. Бул да чыккан, кунан. Кунан. Карабайыр. Өткөн Россия деп коюп, өзү Карабайыр булчу. Карабайыр ба? Карабайыр. Мына ке достор көрүңүздөр. Мынчалык неле, кыйла жошун болуп калды. Анан эмне? Бул миң эмес, а? Миң эмес. Анан бирөө 150ге пышты эле. 4-5 адам келди эле, ал адам сатпайм деп, аларды айнытып койду эле. Номер берип койдуңуз эле? Берип койдум, мен билбейм кандай нерсе. Элтраз элсинчи дейт. Бул деле кунан да? Кунан, Мына кетип калгандар, сыны жакшы экен. 150ге бышылган. 150ге бышылган. Коюлган баасы канча болду эле? 180ге коюлган. 180ге койгонсуз. Ушулда турат. Келип көрсө болот. Келип көрүп алып кетсеңиздер болот, а? Мына кетип калгандар, алысырактан тартып. Мына азыр жакынга өтөлү. Мына кетип калгандар, 7-ші номердеги мурунку сюжетке чыккан бул атты дагы тартып көргөзөлү. Бул аттын жашы кандай эле экен? Бул бышты эле. Бышты эле, а? Поляк эмне, Польша менен Владимирский аргындашылган. Польша менен Владимирский жылкынын аргыны. Бирок тияктары жеңил да. Бул дагы Буну дагы баалашкан. Бул дагы 290 миң рубльге болгон эле. Анан көбүн мен алам деп бууп койду эле. Алам деп. Ал деле ушундай болду да. Эми го базар. Алды болобу, аркасы болобу, насип кылганы. Ооба. Алып кетет. Сурай берсе, кеңири сурай берсе болот. 290 миң рубльга бааланган. Бааланган. 350ге койдум эле го. Мына кетип калгандар, 350ге коюлган, бул 290 миң рубльга бааланып тур эле. Күндө көңүл тура келсе, келе берсин. Ооба. Базар, бул базар. Кээде өйдө болот, кээде ылдый болот. Ушундай нерсе да. Ар түрдүү нерселер болуп турат эми базардачы. Айтып коет го. Чебүткеден корккон адам будай экпейт дейт да. Табакал иш. Табакал. Мына кетип калгандар. Ошончо эмес далдын бардыгы түгөнмөк. Уже түгөнүп калган экен эле да. Полный түгөнгөн болчу. Андыктан бул 7-ші номердеги быштыны тартып көргөздүк, поляк. Анда кийинки атка өткөзсөк, буларды мында кыска нуска гана тартып көргөзүп атабыз тугандар. Анда кеттик кийинки атка өтөлү. Ма, сук. Мынакей достор, 8-ші атты жайдак тартып көргөзөлү. Бул аттын жашы кандай эле аке? Бур. Наркомняк. Мына деке. Бул ат жашы 2 асы. 2 асы эле. Bunun bağısını kança деп koydunuz эле? Burunku çağrılışta. Bu çağrılışta 170 деп koygan. 170 деп koygansa, karat. Bul da bağlan bıçılıp çeşilip Bası ketpey kaldı değil? Bası yok. Bul manda olgan. Bası 135'ke at satılgan, bağ olgan. Ha, 135'ke satıldı эле. Kamçı uğurup ne oldu öyle? Ha, gözünde ağı vardı ha? Gözünde ne oldu? Yaşa kıvattı da o. Bunu aktı, algan adamlar ak tolu dep
ким бузган, башка билген бул ат мурун көргөнбүз, бул көрөлө дептир да. Азыр мына аттын кичине агы калды. Кичине калыптыр алдында. Алдында гана агы калды. Бунду дарылап атасыз да? Ооба, дарылап ат жакшы болду. Ошо 135 сатылган эле. Негизи анан алар кандай домат кылып ишти, кандай кылды билбейм. Эми аркада пенде экенбиз. Мен түбүнө чейин чыктым. Атты кайер, кандай ат экен, кайердин аты экен. Атты чыктым, эч кандай андай жок экен. Атты дарыладым, кичине агы калды. Ат ошондо камчы тийип калды эле да буга. Анан эртеси күнү кемтир келген малды ак байлап калган болчу. Анан барып кандай ой билбейм. Эми ар кандай пендебиз да. Анан мурун көзү ушундай экен дегенден изде чыктым, эч кандай андай эмес экен. Атты дарыладым, кичине агы калды. Аллага шүгүр. Ошол аттар турат. Аттын үстүнө минген адам оруйт. Ат күлүк ат. Улагым аябай эле макташты, бирок мен өзүм көрө элекмин улагын. Улан көрө элексиз. Макташты. Мен көргөн жокмун. Аттын турушу ушул. Ат жашы боюнча 5 жаш, 2 жаш. 2 асый. Болду эке. Бул 8-чи номерде болду да. 8-чи номерге коюлду бул ат туугандар. Ой, апа мында бастырып келем бир аттын басыгын көрүп коелу дагы туугандар. Бүгүнкү чыгарылышты жаңы 4 ат жана жаңы эски 4 атты тартып, общий 8 атты тартып силерге көргөзүп бердик туугандар. Андыктан бүгүнкү көргөзүү кимге жаккан болсо класс басып бул видео менен бөлүшө кетсеңиздер болот туугандар. Өзүңүздүн оюңуздарды комментарийге калтырыңыз. Мынакей туугандар бир жыйынтыктоочу сөздөргө айта бериң ака. Жарым минут сөзсөңүз. Менде ушул тартылады анан кээинкилерге мен эмне кылат элем? Эгерде ат албай турган болсоңуздар, бирөөнүн базарын бууңуздар, мүмкүн болсочу. Эми булдан кийин ким келип акчаны колго берсе, саты деп аталат. Сөз менен андай болбойт эмичи. Телефондон бааласа уже баа эмес, а? Баа эмес. Келип ушул жерде баалашып, акчасы берген адамга сатыл деп айтам. Булдан кийин болду алдым дегенге жок эми. Ушундай кылып сүйлөшөбүз. Туура айттыңыз. Келсин, жетип келсин, алсын. Ушуларга эмне элге айтмакмын. Анан биринчиден, экинчиден өткөндө дагы Красмеятанда башка жигиттер чыгып атпайбы? Анан Красмеяк ушундай алып сатар, мындай алдап, аферист деп сүйлөп. Андай дебегиле. Красмеяк эли ушундай ынтымак. Красмеяк эли неме сыймыктанам. Мага сөз кетирсең кетиргиле, мен айылыма кетирбеңиз деп сөздүчү. Бул айыл колунан келген иш дейт. Может 150 миңге алган атты, может өтпөй калып 100 миң сатышым. Сен чөнчөгөн акча бересиң, бербейсиң сен, туурабы? Андай кылбагыла. Күнөңөрдүн мойнуңа албагыла. Бул айыл биздин айыл. Эң ынтымак айыл. Биринчиден. Элди ушундай, мына тажыма жолдор көрдүңбү? Бир айылыбызда бир чалчык жок. 15 жыл мурун чалчык болчу. Ынтымак. Ушундай жигиттер чыккан, жолдордон бери оңдоп койгон. Даже мечитте 2 мечит салып таштаган. Спорт комплекстер турат. Ушундай ынтымак айыл. Ар бир жерде Красмеяк фонддору бар. Ким кыйналып атса жардам берет. Биз ушундай айылбыз. Биз аркошкон эмес, ушул ынтымак айыл. Азыр бизде 95%ге 5 убак намазда жаштарыбыз. Анда жерде айылыбыз рызкечтүү, берекелүү айыл. Аны ушулар айтмакмын, айылыбыз жамандабагыла. Андан көрө өзүңөрдүн пейлибиз оңдойлу, ошол жакшы болот. Мен окуп алып жаман наразы болдум өткөндө, эмне кылып крас. Ал кандай сатса, колуңан келсе сен да алып сат. Неге сатпайсың сен? Неге кыла бер колуңан келип, үйдө отургандан көрө чыгып, андан көрө алып сат. Кой алып сат калсаң, эмне алып сат? Колунан келген кылат бул дагычы эле. Бул табакал иш. Ким билет, мисалы мен жылкы алган болсом, үстүнө манча кошулат айта албайм мен. Аллага таянам. Аллага таянып табакал кылам. Алла Таала берүүчү нерсе да. Алла берекесин берсин. Ошон үчүн аракет кыла бериш керек. Аракет кыла бериш. Андан көрө анды Красмеяк жамандагандан көрө өзүң ишиңди кыл, береке болот. Бирөөнү жамандаган сайын үйүңө береке учат. Рызкы учат. Анан үнө аласың. Болгон соуңду ошол адамга өтөт. Акыретте кыйналасың. Андан көрө давайте туугандар. Ынтымакка келели, а? Ынтымакка келели, бейишке чогурайлы иншалла. Биз мусулман адамдар бейишти мусулмандар үчүн жараткан. Алла Таала мусулмандар жараткан. Ошон үчүн бул дүйнөгө келгенбиз эки жолго бөлүнгөн, тозокко бейишке. Бар бейишке орайлы, бирөөнү жөн эле күнөөкөр мойнуңузга албайлы туугандар. Эгерде менен туура эмес сүйлөп койгон болсо, мени кечириңиздер, мен сиздерди кечирем. Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатуху. Рахмат, тақсыр.